Кыргызстан светтик өлкө. Бирок бизде диний радикализм таң улаган түшүнүктөр арбын. Мисалы, оронуп чулганып жүрүү, жада калса мектепке жолукчан өспүрүмдөрдүн барышканы түйшөлтөт. Бул жагынан молдоке ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда карама каршылыктарды уланып келет. Натыйжада суроо: Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашайбызбы же шариатты тандайбызбы? Анан ошол эле улай. Бул парламенттик шайлоого дин идеологияны тутунган саясий күчтөр, партиялар активдүү киришкени кооптондурбайбы? Деги эле молдокелердин депутат болушуна кандай ойдосуз? Кыргыз мамлекети только Кыргызстандын кабыл алынган, официалдуу кабыл алынган мыйзамдар менен жашайбыз. Баш мыйзам менен жана ошо баш мыйзамга карата кабыл алынган мыйзамдар менен жашайбыз. Бизде дин өзүнчө айырмаланган, дин менен мамлекеттин иши аралашпаш керек. Ал эми дин тутунгандар саясатка барып атат дегениңиз эми эгерде официалдуу түрдө мечиттерде иштеген жана муфтияттарда иштеген дин адамдары болсо, аларга мыйзам тыюу салат. Мындай өзү мындай дин тутунган адам бирок саясатка барам десе, эч бир диний уюмдарда жок болсо, анда бизде демократия, алардын укугун эч ким тыя албайбыз. Эгерде мамлекеттик ишти иштебесе, жөнөкөй жаран болсо, ишкер болсо, жөнөкөй ишкер болсо, анда катыша берсе боло берет. Бирөөгө агитация жасаса боло берет. Бир партияга же бир кандайдыр бир кандидатка. Бирок өзү ошо диний уюмдарда иштеп туруп, анан ошол диний уюмдун күчүн колдонуп саясатка барса, биз аган катуу чара көрөбүз. Тыюу салабыз андайларга мамлекет.